Салам достор. Көп жыл өтпөй биринчи YouTube видео. Мындан ары ушундай жолугушууларды жасап, эмненин үстүндө иштеп атабыз, кандай долбоорлор болуп атат, кандай иштер болуп атат, ошону экранды көрсөтүп айтып берип турам. Негизи буга чейин текст түрүндө, аудио түрүндө, подкаст түрүндө уксаңар керек. Эми мындан ары ушундай кыскача видео жасап чыгарып турайын. Эгерде кызыктуу болсо, дагы ушундай видеолор болсун десеңер, анда комментарийге жазып койгула, лайк басып койгула, жазылгыла. Каналдын аты Келечек. Ошондуктан биринчи Келечек долбоорун силерге көрсөтөм. Бул болсо kelechek.club деген шилтеме аркылуу көрсөңөр болот. Келечек клуб. Бунда бир жылда биз Java боюнча, React боюнча курстарды өтүчүбүз. Немис тилин үйрөнүү боюнча, Германия көчүү боюнча классический курстар, силер көптөгөр өтсөңөр керек, или билсеңер керек курстар кандай болот. Анан быйыл 2025-жылы негизи IT дүйнөсү өзгөрүп атат. Дүйнө негизи өзгөрүп атат. Ошондуктан биз да ошо өзгөргөн дүйнөгө өзгөрүп, бир аз башкача методдорду колдонуп иштеп көрүп атабыз. Албетте биринчи ошол жасалып интеллект киргизилди. Мен эмнени сунуштайм 2020-жылы ITге кадам. Эгерде силер full stack web developer болом деп ойлонуп жүрсөңөр, же буга чейин web developer болуп иштеп жүрсөңөр, фронтендте же бэкэндте жумуш издеп жүрсөңөр, курстарды бүтсөңөр, же болбосо деги эле иштеп атсаңар, анан өз алдынча бир программа жасап, бир веб программа жасап, SaaS жасап, IT проект жасап, интернетке чыгарып, акча табайын, шабашка кылып, пассивный доход кылып, же дагы башка бир нерсе кылайын деп ойлонуп жүрсөңөр, анан убактыңар жок болсо, же кандайдыр бир идея жетпей атса, тааныштар жетпей атса, коомчулук жетпей атса, анда ушул келечекти сунуштайм. Биз ошол негизи ITнин жардамы менен, AIнин жардамы менен vibe coding кылып IT продуктулар жасайбыз. Аны текшеребиз, иштетебиз, ар кандай дизайн thinking методдор менен колдонуп иштетип көрөбүз. Анан ошол мен сунуштаган нерсе бул инди хакер болуу. Инди хакер деген ал жөнүндө дагы подкасттарды жаздыргам, кошо деп издесеңер чыгат. Инди хакер деген ким, эмне кылыш керек депчи. Анан ошол баатырдын жолуна түшүп, ар кандайдыр бир идеяны ишке ашыруу үчүн ушундай метод чогуу кошулуп иштетип көрөлү. Бизде Telegram коомчулугубуз бар, эгерде бул жактан фидбек ала албай же эмне жөнүндө экенин билгиңер келсе, Telegramга кирип, өзүңөр тааныштырып, сурооңор жазып, сунуштарыңарды жазсаңар болот. Андыктан баштайлы. Өзгөчөлүктөрү айткандай, бул ооба ичинде курстар бар, ичинде мен Java'ны үйрөтөм, ичинде React'ты чогуу үйрөнөбүз, ичинде HTML, CSS'ти үйрөтөм фронтенд боюнча. Иши кылып, классический курстагыдай материалдар бар да. Бирок андан тышкары бул салттуу курс эмес. То есть лекциялар азыраак. Көбүнчө биз бир долбоордун үстүндө иштейбиз. Анан жөн эле неме долбоор эмес. Мисалы, ар кандай оюн сыяктуу же бирдей кичинекей бир туду жасоо эмес, именно какой-то бир реалдуу көйгөйдү чече турган проект, реалдуу көйгөй чече турган бир проект жасоо да. Башкача да. Курс эмес, бирок курстардагы материалдар бар, андан тышкары дагы бир өзгөчөлүктөр бар да. Анан албетте өз алдынча үйрөнөбүз, биринчи эстейбиз, кантип иштейт базалык иште, фундаменталдык нерселер кантип иштейт. Анан ошону түшүнгөндөн кийин AIнин жардамы менен ошол идеяны кантип ишке ашырсак болот да. То есть кодду жазганды үйрөнөбүз, бирок анын баарын жаттабай AIнин жардамы менен ошол кодду ишке ашырабыз да. Анын ичинде геймификация да бар, то есть миссиялар бар, кандайдыр бир ишти, то есть алдыга кетип калып, анан мен калып кеттим дедирбей, биринчи
бир тикеттерди жасап бүткөндөн кийин анан кийинкиси ачылгандай кылып жасап койдук да. Биздин ичинде коомчулук бар, community. Ар кандай уровеньде башталып аткандар, кичине алдыга жылгандар, ар бирөө ошондой уровеньдерде коомчулукта иштешет да. Албетте практика көп, жөн эле үйрөнө бербестен 90% именно ошол ишиңди ашыра турган, өз алдынча иштей турган нерселер көп жасайбыз да. Анан менин максатым ошо келечектин ичинде жөн эле жумуш издеп, жумуш таап албай атат, практика жок болуп атат, мени албай атат, менде практика жок дебестен, биз өз алдынча инди хакер болуп, кичинекей долбоорлорду жасайбыз да. То есть мен силерге долбоорлор жасаганды үйрөтөм, ал долбоорлорду интернетке чыгарганды, анан ал аркылуу кантип акча тапса болот. Чогуу ошонун баарын өтөбүз. Менторшип, то есть күнүгө группаларда силерге сурап, каякта болуп атасыздар, жасагыла деп түрткү берип турам да. Вот. Эң негизгиси айткандай ошол бизде инди хакинг. Инди хакерлер ким? Бул өз алдынча кичинекей бир көйгөйдү чечип, анан ага жасалма интеллекттин жардамы менен жаңы технологияларды колдонуп бир чечим чыгарууда. Бир чечим, IT решение, ошону чыгарып, интернетке чыгарып, анан аны сунуштоо кардарлар аны колдонуп, эгерде анын көйгөйүн чече турган болсо, анда аны сатып алат. Муну ушул инди хакинг дейт, ошону жазып аткан адамды инди хакер дейт. Эгерде силер IT'ни үйрөнүп алсаңар, силердин биринчи максатыңар жумушка кирүү. Азыр биз баарыбыз эле жумуш издеп, жумуш жок, жумуш калбай атат деп атпайбызбы? Ошол жумуш тапкычакты адам өзүнчө көрсөтүп алыш керек да, бир нерсени жасай алат. Ошондуктан силер жумушка киргенге чейин инди хакер болуп, бир кандайдыр бир проекттерди бат-баттан жасап, интернетке чыгарып, ошону иштетип көрсөңөр болот да. Анан портфолиоңорду салып алсаңар болот. Анан кийин жумуш издеп атканда көрсөтсөңөр болот. Мен ушундай нерсени жасагам. Инди хакер болгон мага жакты, бирок мен ушул компанияга чечтим десеңер, анда оңоюраак болот, что компаниялар силердин портфолиоңорду көрүп, бул чындап эле жакшы иштей алат экен дегендей да. Же болбосо эгерде азыр силер уже бир жумушта иштеп атсаңар, ITге тиешеси жок, башка жумушта иштеп атсаңар, же даже ITге тиешеси бар болсо деле, силер параллельно үйдө отуруп, кечинде пэт проект кылып, инди хакер болуп, параллельно кичинекей проекттер жасап иштетсеңер болот. И ошону интернетке чыгарып, акча таап көрсөңөр болот да. Аны эч ким силерди урушпайт, эч нерсе дебейт, анткени бул кичине силердин өзүңөр убактыңар да. Ошону инди хакерлер дейт. Ошо инди деген бул индустар эмес, independent, көз карандысыз хакер деген бул бузуу эмес, бул убакыт таап, мүмкүнчүлүк таап иштөө деген да. То есть силерге бир проект жасаш үчүн эч кандай команда кереги жок, эч кандай офис кереги жок, үйдө отуруп эле компьютерда интернет жардамы менен, жасалма интеллект жардамы менен код жазып, кодду даже башынан аягына чейин деле билүүнүн кереги жок. Бирок ошол код менен Java, backendден, frontendден React менен бир иштерди жасап, аны интернетке чыгарып иштетсеңер болот. Биз ошол келечектин ичинде ошол долбоорлорду жасайбыз чогуу, или мен жасаган долбоорлорду көрсөңөр болот. Анан аралашып иштесеңер болот да. Кантип иштейт? Биринчи катталыш керек. Келечек клубка катталсаңар, ичинде жакын арада roadmap чыгат, азыр учурда лента бар, ошол лентада макалаларды окуп, иштетип көрсөңөр болот да. Анан коомчулукка кошуласыңар, Telegram группага, Discord эмес. И эгерде силерге жетишсиз болсо, силерге дальше инди хакер болом десеңер, анда Pro премиум сатып алып, анан иштеп баштасаңар болот да. Биз уже кичинекей проекттер жасап баштадык. Ичинде Microhub, Zoominar, Everclone деген, анан ушул жакка силердин да проектиңер чыгат. И бара-бара ошолорду интернетке чыгарабыз да. Вот, айткандай эле катталыш керек биринчи. Анан катталгандан кийин сатып алса болот, же болбосо сразу эле сатып алсаңар болот. Сатып алыш үчүн сатып алууну бассаңар, менин немелерим чыгат. Реквизиттерим, эгерде силер Кыргызстанда жашасаңар,
анда Кыргызстанда же Россияда жашасаңар, анда силерде Мбанк колдонуп болушуңар керек. Баары Мбанк колдонот. Ушул номерге 554 10 70 04-кө азаматтыгга 3000 сом которушуңар керек айына. То есть бир айда ай сайын 3000 сом которуп туруңар зарыл. То есть эгерде силерге жакпай калса бир айдын ичинде, анда кийинки ай баштабай эле койсоңор болот. Же болбосо кайсыл бир жерден токтогондон кийин улантпай койсоңор болот да. Ошондуктан айына 3000 сом ушул номерге которула. Анан которгондон кийин кирип туруп бул жака атыңарды жазып, почтаңарды жазып, анан жана Мбанктан кетирген немени төлөндү деген скриншотту бул жака көчүрүп туруп, анан текшерүүгө жиберсеңер автоматтык түрдө текшерилет да. Вот эгерде силер Европада жашасаңар, мен өзүм Германияда жашайм, ошондуктан силер дагы мени таанысаңар, Германияда жашасаңар, анда IBAN аркылуу которсоңор болот. Бул менин номерим, фамилиям, атым. Ошол номерге которгондон кийин тоже атыңарды, имейлиңарды жазып туруп, анан скриншотту жөнөтүп койсоңор автоматтык түрдө иштейт. Иштебей калса, мен силер менен байланышып, киргизип коем. Вот, бирок ага чейин катталышыңар керек. Эгерде силер бизнес болсоңор, курстарды жасасаңар, же болбосо курстар жазайын деп ойлосоңор, анда силерге ушундай нерсе жасаганды сунуштайм. Автоматизацияланган жакшынакай дизайны менен азыр ичинде көрөсүңөр. Эгерде силерге ушундай нерсе керек болсо, биз силерге жазап бергенге даярбыз. Ал үчүн байланыш аркылуу басып, мага WhatsAppка жазып сүйлөшсөк болот. Келишим түзүп, анан силерге да ушундай нерсе жасап берем. Бул биз үчүн дагы жакшы мүмкүнчүлүк болот да. Так, ошол баштоо үчүн бекер баштоону басабыз. Биринчи катталышыбыз керек. Эгерде мурда катталган болсоңор, биякта аккаунтуңар бар. Эгерде катталып болсоңор, анда create аккаунтту басабыз. Бул жака өзүңөрдүн почтаңарды жазып калат. Мисалы, мен тестовый бир почтаны киргизип көрөйүн. Бул жака аты жөнүңөрдү жазып кала. Анан алды жактан текшерүү үчүн кодду киргизгиле. Эгерде мындай ката чыкса, анда дагы бир жолу киргизгиле. Андан силерге почтаңарга аккаунт түзүлдү деген эме барат. Менден кат барат. Мындай кош келгиле деген. Вот, анан ошол жактан ссылканы, чоң узун ссылканы бассаңар, силерге пароль койгула дейт. Өзүңөрдүн паролуңарды коюп аласыңар. Сактап коебуз. Эстеп калгыла ушул паролуңарды. Менден сурабай. Вот, анан кирген соң силерге неме ачылат. Лента. Бул лентада биз ар кандай жаңылыктар чыгарып турабыз. Жакында бул жака неме чыгат. Roadmap чыгат. Вот, бирок кызыктын баары премиум подпискада. Вот, сатып алгандан кийин, премиум подписка алгандан кийин силерге ушундай такча ачылат. Board, программисттер Jira board иштейт. Ошол Jira boardго окшошулган board ачылат. Бул биринчи миссия, beginner деген. Биринчи миссияны өтүп аткандар бул жакта. Силерге дагы тикет ачылды автоматтык түрдө. Эгерде силер меники дегенди бассаңар, мына бул силердин тикетиңер. Буну ачасыңар дагы, мына менин атым турат. Мен өзүм атым менен жаздым, Бул жакта силерге тапшырма берилген. Тапшырманы кантип аткарыш керек, кандай нерселерди кылыш керек. Вот, анан ошол тапшырманы алып, иштелип жататкан киргизип, анан иштеп баштайсыңар. Иштеп бүткөндөн кийин текшерүүгө жиберсеңер болот. Текшерүүгө жибергенде мен аны текшерем. Аны текшерип бүтүп, текшерилгенден кийин аны мен текшерилдиге жиберем. Потом силер аны бүттү деп жиберип койсоңор, бул жакта
кийинки тапшырма ачылат да. Биринчи бул Баатырдын жолуна түшүү. Баатырдын жолу деген эмне, кантип иштейт, эмнелерди кылыш керек, ичинде тапшырмалары баары бар. Вот, аны жазып бүткөндөн кийин анан экинчиси ачылат. Экинчисинде HTML, CSS жасаганды үйрөнүү, ичинде тоже тапшырмалар бар. Ушинтип бара-бара тапшырмалар жасап кете бересиңер да. Пока миссияң бүтмөйүнчө ичинде 6 тапшырма бар. Анан бул жака дагы көрдөр уже жазгандан кийин немени жазып турсаңар болот. Кодуңарды жазып, бөлүшүп, эмнелер жазып атасыңар, кандай иштер жазып атасыңар, бөлүшүп иштеп турсаңар болот да. Вот, анан бүткөндөн кийин кайра бул кнопканы басып туруп чыгып кетсеңер болот. Вот, и кайрадан ушул биздин нерсе. Баштаганда албетте буга кошулам десеңер, айына төлөш керек болот. Ичинде дагы башка кызыктуу долбоорлор бар. Жакын арада аны дагы көрөсүңөр. Кийинки жолугушууда, кийинки видеодо айтып берем, кандай долбоорлорду иштеп атабыз, алар кантип иштейт, жана дагы кандай кызыктуу долбоорлор болот. Убактыңарды бөлүп көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Жолугушканча сак саламатта калыңыздар.